Ayalыңа акча бер же жол бер. Көпчүлүк эркектер бүгүн аял тапкан акчаны талашат. Аялынын акчасына итальянский рубашка, турецкий классический шым, туфли бирдекелери кийип уялбастан тойлормон той жыргап жүрөт да. Ошо кыз атасына берген костюм шымды ошо эрине кылып атат. Атасына бир жакшылык кыла элек, бирок күйөөсүнө ажырашып кетпейин, башка болуп кетпейин. Берип атат, кылып атат. Бирок кээ бир намкөр эркектер, жакшылыкты бербеген эркектер аялын ар бир тапкан отчет алып, уялбастан кеңири жеп, кеңири кыянат кылып жүрөт. Кудайым өзү сактасын мындайлардан. Кудайым өзү сактасын. Аялдын акчасын эч качан тийбеш керек эркек киши. Талашпаш керек кассасын. Өзүң иште, өзүң акча кыл, өзүң бизнес кыл, өзүңдү кассаң. Аялың балдардан киришпейт. Өзүң каалагандай эсептеп, каалагандай кучактап жата бересиң сейфиңде. Бирок аялың тапкан акчага киришпей да, эркек болуш керек. Бүгүн ушундай эркектер жок эмес, мекендештерим. Реал көрүп атабыз муну көзүбүз менен. Аялынын акчасына кийинет. Аялдын акчасынын кассасынан акча алат. Аялдын акчасына бассейнге барып жуунуп келет. Качан эркек киши аялдын акчасына кийинип калчу эле мекендешим? Аялынын акчасыга умрага барып келет. Уялыш керек мекендештерим, уялыш керек. Бүгүн ушундай эркектер атайын жок эмес, бай аялды издеп жүргөндөр, бай кайнатанын немесин издеп жүргөндөр, жок эмес мындайлар. Бирөө айтат, өтө тынымсыз иш кылам дейт. Мамлекеттик жумушта иштеймин, андан сырткары жумуштарым бар, полям бар, көп иштерди кылам. Бирок мен ошо байдын кызыга үйлөнгөнмүн, кайнатам үй подарка кылып койгон дейт да. Башында ошентип жашап жүрдүк. Аялым менен кичине келишпей калсак эле аям айта берет дейт да. Бар көчөгө жоголбу, атам алып берген үй. Ар бир уушканыбыз айтат дейт да. Эң биринчи акча чогултуп үй алдым дейт да. Үй алдым дейт. Ошондуктан аял киши ар дайым бетке чабат. 2 самса алып берип койсо өмүрүңүз акырга чейин айтат. Өлүп кетип атсаңыз ошондой эми 2 самсанын акчасын таштап кет дейт. Ошондуктан этият болуш керек, аялдан албаш керек, аялга бериш керек. Аялды сен багамын деп, кийим кече менен, тамак аш менен камсыз кылам деп алдыңбы? Кылышың керек. Анын акчасына башкасына киришпе, кассасына киришпе. Чында эркек киши көчөгө чыгып саартан кечке стройкада иштейби, бирөөгө дару кое коюп бир жерде дару сата калабы? 1000 сом, 1,5 сом берекелүү акча. Аялдыкында береке жок. Анан баалайт да аял киши да карап, эми ушундай аракет кылып атам, эрим дагы колунан келишинче дару сатып болсо да 1000 сом болсо дагы семьяга аракет кылып атат. Мен 20 000 сом тапсам дагы эрим 1000 сом таап атат. Аракети бар күйөөм деп алдыңда турат аял киши. Анан аялыңдын тапканын эле жеп, чочкодой семирип жаткандар уялыш керек. Намус болуш керек. Ошол эле учурда ата болуп туруп же эр болуп туруп, аялын Россияда, Европада иштетип коюп, өзү кеңири буякта машинаны гың деп эки жака басып жүргөндөр басылып кетесиңер бир күн. Чындыгында ушундай. Аялдын акчасы семиртпейт, жүрөккө тынчтык бербейт. Ойлоnuш керек бул маселени. Кызың каяктан акча таап, кантип сага салып атат, сен аны кантип уялбай алып, кантип жеп атасың? Мен таң калам ошол эркектерге ачыгы.